Саламатсыздарбы? Бүгүн мен силерге шахматты кантип туура ойной турганды көрсөтөм. Шахмат оюну бул негизги 3 бөлүккө бөлүнөт. Бул дебют, миттельшпиль, эндшпиль. Дебюттан кандай жакшы чыксаң, анан миттельшпилде жакшы ойнойсуң, ошон үчүн дебютка көбүрөөк убакытты көрсөтүп коеюн. Башында пешкаларды центрлерге коюш керек. Анткени ал жакта көптөгөн мүмкүнчүлүктөрү бар. Анан кийин жеңил фигураларды чыгара баштайбыз. Мисалы атты, анан кийин слонду, дагы атыбызды чыгарабыз. Жеңил фигуралар чыккандан кийин биз өзүбүздүн королубузду коопсуздуу жерге коебуз. Ал үчүн рокировка кылабыз. Дебют бүткөндөн кийин биз миттельшпилге өтөбүз. Миттельшпиль бул оюндун ортосу. Ошол миттельшпилде ар бир тарапташтар эң негизги мат койгону аракет кылышат. Мат коюш үчүн биз биринчи королго шах беришибиз керек. Шах бул королго кол салуу. Мисалы, ушул жерден монтип слон менен королго шах бере алабыз. Шахтан качып кетсе болот, же жеп койсо болот, же бөлөкчө, мисалы мындай шах болуп турса, мынтип коргонуп койсо болот. Эми мат деген бул ошол эле шах, бирок король кача албайт, же албайт, же коргоно албайт. Вот мисалы бул жерден ушул мат, анткени король кача албайт, берде ферзь карап турат, же албайт, анткени слон карап турат, бөлөк фигура менен да тозо албайт. Ушул жерде мат алып, каралар утулат. Кошумча айтып кетсем, шахматты жакшы көргүлө, шахматты ойногула, бирок мектептерге, кружокторго барып машыкканы шарт болбой жатканда, силер интернеттеги платформаларда, сайттарда үйдө эле отуруп ойносоңор болот. Мен бүгүн сиздерге шахматты туура ойногонду көрсөттүм. Пайдалуу болду деп ойлойм. Кош калгыла.